Кыргызстандын Булуң бурчунан жана кошуна Өзбек, Тажик республикаларынан келген Ооган согушунун ардагерлери 1979 жылдан 1989 жылга чейин созулган кандуу согушта курман болгон жоокерлерди эскеришти. Балдарыбыздын баары жети думандан келишти. Баары тең бири-бирибизде көрүшүп, анткени согуш убагында өзүңөр билесиң, согуш деген бул кыйын иш. Согушта жоготуу болот. Балдарын жоготот ата-энеси. Ошон үчүн ошолорду эскерип баарыбыз ушул жерге келип, Баткен жерине, Баткендин элибизди жакшы тосуп алды. Советтик армиянын аскерлеринин Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 36 жылдыгына карата өткөн эл аралык иш-чарага Өзбекстандын ардагерлери акыркы 4 жыл бою үзгүлтүксүз катышып келүүдө. Биз Өзбекстан делегациясы Биз Өзбекстандын Фергана, Андижан, Наманган облустарынан келген Ооган согушунун ардагерлерибиз. Биз Кыргызстандагы куралдаш досторубузду көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Бул иш-чара элдерибиздин достук ынтымагын дагы да бекемдейт. 45 yıl o'tgandan keyin ko'rgan quroldoshlar bilan hozir juda bir avvalgi do'stona O'zbekiston hamda Qirg'iziston do'stligini yana bir bor birda namoyon qilishyapti. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан келген ардагерлердин бүгүнкү жолугушуусу достуктун, боордоштуктун жана тынчтыкка болгон биргелешкен чакырыктын символу. Бүгүнкү күн тарыхты эскерүү менен бирге достукту чыңдоонун күнү деп Ооган ардагерлери белгиледи. Ошо өзбек бир туугандарыбыз бир активдүү катышып келатышат. Булар 4 жылдан бери ар бир областтарга барып биз менен ушу иш-чараны чогуу аткарышат. Былтыр Талас эргесинде Казакстандан дагы ошо биздин куралдаш достор келип, дагы ошо эскерүүгө катышкан. Мына быйыл дагы мына Кудай буйрса, азыр күтүп атабыз. Тажик бир туугандарыбыз дагы келип биздин иш-чарага катышат. Бул болсо эмне демек? Бул эми достук мамилени чыңдоо. Иш-чаранын алкагында концерттик программа жана Ооган ардагерлеринин катышуусунда спорттук мелдештер өттү. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.